Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан маанилүү кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Пакистан Ооганстандагы багнизаттарды калыбына келтирүү борборун бомбалап, андан 400дөн ашык адам каза болуп, бул жол менен 250 адам жаракат алган. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча Талибан өкмөтүнүн өкүлү сокку үчүн Пакистанды күнөөлөп жатат. Ошол эле учурда Пакистан ооруканага жасалган чабуулду четке кагып, бутта аскердик жайлар жана террористтик инфраструктура болгонун айтууда. Талибандын расмий өкүлдөрү дүйшөмбү күнү кечинде Пакистандын учактары мамлекеттик ОМИТ ооруканасына сокку уруп, мекеменин чоң бөлүгүн талкалаганын билдиришти. Куткаруу топтору шейшемби күнү сөөктөрдү издөөндө улантышты. Сокку Кытай эки тарапты тең андан нары курчуп кетпешке үндөп, сүйлөшүүлөргө кайтып келген учурда болду. Коңшулардын ортосундагы кагылышуулар аймактык өнөктөштөрдүн акыркы ортомчулук аракеттерине карабастан эң оор чыр-чатак болуп саналат. Жакынкы чыгышта чыңалуу күчөгөн сайын кайрадан күчөгөн зордук сомбулук аймактык туруксуздукту күчөтөт. Бириккен Улуттар уюму бардык тараптарды сабырдуулукка чакырып, бардык тараптарды жарандарды коргоого чакырды. Израиль Ирандын де-факто лидери Али Лариджанын өлтүргөнүн кабарлады. Израилдин коргоо министри Исраиль Каттын айтымында Лариджаны 17 марттын түнүндө аба соккусунан каза болгон. Ал чабуулдан бир аз мурун коопсуз үйдө болгон деп кабарланууда. Мага азыр эле аппарат жетекчиси маалымат берди. Жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Лажрани жана нараазачылык акцияларын кандуу басуу үчүн жооптуу болгон Ирандын байсий күчтөрүнүн борбордук репрессиялык аппаратынын башчысы кечээ түнү жок кылынды жана алар жок кылуу программасынын жетекчиси Каминага, ошондой эле жамандык огу деп аталган тараптар жок кылынгандардын баары менен кошулуп жок кылынды. Иран анын өлүмүн расмий түрдө тастыктай элек, Лариджани Иран өкмөтүндөгү маанилүү фигура деп эсептелген. Ал өзөктүк программа менен байланышы бар. Ислам революциясынын сакчылар корпусунда жогорку кызматтарды ээлеген жана парламентти жана мамлекеттик телерадио компанияны жетектеген. Израиль тараптын айтымында ал ошондой эле нааразычылык акцияларын басууда жана демонстранттарга каршы аскердик аракеттерди координациялоодо маанилүү ролду ойногон. Иран АКШ менен ок атышууну токтотуудан баш тартты деп билдирди Reuters. Агенттиктин маалыматы боюнча Тегеран эки ортомчу аркылуу ок атышууну токтотуу сунушун алган. Бирок жаңы жогорку лидер Мужтаба Хамейней аны четке каккан. Улактын айтымында Хамейнейдин биринчи жолугушууда АКШ менен Израилден өч алуу боюнча позициясы өтө катаал жана олуттуу болгон. Ошол эле учурда Трамп келишим каалабай турганын айтып, ал жетиштүү эмес деп эсептейт. Кечээ кечинде Ирандын бир нече камикадзе учкучсуз учуучу аппараттары Багдадтагы АКШ элчилигине кол салды. Багдадтагы Америка элчилигине жакындап келе жаткан ирандык дрондорго каршы Сирам зениттик ракетасы колдонулган. Мындан сырткары Ирандын камикадзе учагы Багдадтын борборундагы Royal Tulip Al Rashid мейманканасына кол салды. Мейманкана Европа биримдигинин Ирак боюнча консультативдик миссиясынын штаб-квартирасы болуп саналат. Ал жерде бир катар европалык жана араб өлкөлөрүнүн дипломаттары да жашашат. Перс булуңундагы өлкөлөр Трамптан жашыруун түрдө Тегерандын аскердик потенциалы толугу менен жок болуп, келечекте калыбына келтирилгенге чейин Иранга сокку уруусун улантууну суранышууда. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Ал арада Ирандын соккуларынан кийин Бириккен Араб Эмирлигиндеги Аль-Дафрадагы АКШнын негизги аба базасына келтирилген чыныгы зыяндын жаңы спутник сүрөттөрү жарыяланды. Бириккен Араб Эмирлигинде ондогон адамдар социалдык медиада Ирандын чабуулдарынын сүрөттөрүн жана видеолорун бөлүшкөндүгү үчүн камакка алынды. 16 мартта Бириккен Араб Эмирлигинин коргоо министрлиги өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрү 20дан ашык ирандык дрондорду жана 6 баллистикалык ракеталарды атып түшүргөнүн билдирди. Бирок чабуулдарга байланыштуу окуяларды видеого тартуу тургундар жана туристтер үчүн оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Анын ичинде 2 жылга чейин эркинен ажыратуу же $54,000 ашык айып пул салынышы мүмкүн. Чет элдиктер дагы депортацияланышы мүмкүн. CBS News билдиргендей, Дубайда кармалган адам укуктары боюнча топтун маалыматы боюнча, Дубайда 20дан ашык адам кармалып, Бириккен Араб Эмирлигинин кибер кылмыш мыйзамдары боюнча айыпталган. Ал эми Абу Дабиде College Times гезитинин маалыматы боюнча кеминде 45 адам камакка алынды. Америка Кошмо Штаттарынын аскер деңиз флотунун өзөктүк энергия менен иштеген USS Gerald R. Ford учак ташуучу кемесинин экипажына май айына чейин жакынкы чыгышта калуу буйругу берилди. Бул алардын үзгүлтүксүз согуштук аракеттерин 1 жылга чейин жеткирди. Бул кадимки 6 айлык көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Жакында кир жуучу бөлмөдө бир күндөн ашык убакытка созулган өрт 600 моряктын керебеттерин өрттөп жиберди. Алар эми кеме боюнча полдордо жана столдордо уктоого аргасыз. АКШ армиясынын маалыматы боюнча жакынкы чыгыштагы согуш башталгандан бери 200 америкалык жоокер жаракат алган. Көпчүлүгү жеңил жаракат алышкан, ал эми 181 кызматына кайтып келишкен.
The Times гезитинин маалыматы боюнча Британия жакынкы чыгыштагы каатчылыктан улам күйүүчү май сатууну чектеши мүмкүн. Басылманын маалыматы боюнча бийлик Ормуз кысыгы аркылуу жеткилүү узакка созулган үзгүлтүккө учураган учурда күйүүчү майга чектөө киргизүүнү карап жатат. Эгерде кырдаал алдыдагы жумаларда турукташпаса, чечим бекитилиши мүмкүн. Ресурстар ооруканалар жана коомдук транспорт сыяктуу маанилүү инфраструктурага артыкчылыктуу багытталат. AQShnын президенти Дональд Трамп Ирандын Ормуз кысыгын тосууга укугу жок экенин, анткени AQSh согушта жеңишке жеткенин билдирди. Трамп муну жөн гана адилетсиз деп эсептейт. Ал арада Финляндия Ормуз кысыгында кемелерди коштоо боюнча америкалык демилгеге катышуудан баш тартты. Эскерте кетсек, буга чейин бир катар Европа өлкөлөрү, Жапония жана Түштүк Кореяда Ормуз кысыгында мунай танкерлерди коргоо үчүн күчтөрүн жөнөтпөй турганын айтышкан. Ал эми Эстония Ормуз кысыгы аркылуу кемелерди коштоп жүрүү үчүн өз аскерлерин жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лин Цзяндин айтымында Кытай жергиликтүү калк туш болгон оор гуманитардык кырдаалды жеңилдетүү үмүтү менен Иранга, Иорданияга, Ливанга жана Иракка шашылыш гуманитардык жардам көрсөтүүнү чечти. Ал кошумчалагандай, Бейжин тынчтыкты жана ок атышууну токтотууну, ошондой эле аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту тез арада калыбына келтирүү жана гуманитардык каачылыктын жайылышын алдын алуу үчүн колубуздан келгенин баарын жасай беребиз деп билдирди. Куба толугу менен электр энергиясыз калды. Маалыматка караганда, өлкө электр тармагынын үзгүлтүккө учурашынан кийин 10 миллионго жакын адам электр жарыгысыз калган. Каачылык мунайдын жетишсиздигинен улам келип чыккан. Президент Мигель Диас Канелдин айтымында 3 айдан бери камсыздоо болгон жок. Буга чейин Дональд Трамп Кубаны басып алуу сыймыгына ээ болоорун жарыялаган. Wall Street Journal гезитинин маалыматы боюнча, Американын атайын күчтөрү 3 январда Венесуэланын мурдагы лидери Николас Мадурону кармаган операциядан кийин AQSh Кубага мунай жеткирүүнү токтоткон. Кубанын улуттук электр тармагы дүйшөмбү күнү кыйрап болжол менен 10 миллион адам жарыксыз калды. Оператор UNE өчүрүүнүн себептерин иликтеп жатканын билдирди. Бул бир нече саатка же күндөргө созулган ири масштабдагы өчүрүүлөрдүн акыркысы болду. Расмийлер ири электр станциясынын иштен чыгышын жокко чыгарышты. Бирок алар кыйроонун негизги себебин дагы деле аныктай элек. Бул электр энергиясын бөлүштүрүү системасындагы көйгөй болушу мүмкүн экендигин көрсөтөт. Кубанын электр энергиясы боюнча башкы директору Лазар да өлкө боюнча электр энергиясын калыбына келтирүү иштери башталганын айтты. Биз бул калыбына келтирүү жараянын жүрүшү жана толук өчүүнүн себептери тууралуу сиздерди кабардар кылып турабыз. Анткени азырынча аны иликтеп жатабыз. Мурунку өчүү электр энергиясын өндүрүүчү бир блоктун токтотулушунан улам келип чыккан. Биз дагы эле негизги себептерин иликтеп жатабыз. Аны аныктаган соң коомчулукка маалымдайбыз. Азырынча айтыла турганыбыз, өлкө боюнча микро тармактар ишке киргизилип жатат жана белгиленген протоколдорго ылайык улуттук электр тармагын калыбына келтирүү жараяны башталды. Del sistema eléctrico nacional con los protocolos que están establecidos. Быйыл Америка Кошмо Штаттары Кубага карата басымды күчөттү. AQShnын президенти Дональд Трамп Венесуэладан мунай жеткирүүнү токтотуп, Кариб деңиздеги аралга мунай саткан ар бир өлкөгө тариф киргизүү менен коркутту. Элсак кемелерди көзөмөлдөө маалыматына ылайык, Гавана быйыл мунай импортун ташыган болгону 2 кичине кемени гана кабыл алган. Куба жума күнү каатчылыкты басаңдатуу максатында AQSh менен сүйлөшүүлөрдү баштаганын билдирди. Трамп акыркы апталарда Куба кыйроонун босогосунда турганын айткан. Пхеньянда Түндүк Корея армиясынын Курск облусунун Украин согушкерлеринен бошотууга катышуусуна арналган музейдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын музейдин курулушун карап чыкты деп билдирди Кореянын борбордук маалымат агенттиги. Мамлекет башчысынын курулуш аянтында ишке катышкан аскердик бөлүктөрдүн командирлери жана жогорку кызматтагы адамдар тосуп алышты. Агенттиктин маалыматы боюнча курулуш 93% аяктады. Ким Чен Ын музейдин ички жасалгасын, анын ичинде баатырлардын мүрзөлөрү жана туткунга түшкөн жабдуулар жайгашкан бөлүктү карап чыкты. Ал жасалгалоо иштеринин жүрүшүн текшерип, скульптураларды жана эстеликтерди баалады. Иранын футбол федерациясы Эл аралык футбол ассоциациялары федерациясына 2026-жылдагы дүйнөлүк чемпионаттын тайпалык этабынын оюндарын AQShtан Мексикага жылдыруу өтүнүчү менен кайрылды деп айтылат Мексикадагы Иран элчилигинин X социалдык медиа платформасындагы билдирүүсүндө. Трамп Ирандын улуттук курама командасынын коопсуздугуна кепилдик бере албасын ачык айткандыктан, биз AQShга барбайбыз. Биз дүйнөлүк чемпионаттын оюндарын Мексикада өткөрүү боюнча FIFA менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз, деди Ирандын футбол федерациясынын президенти Мехди Тадж. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныша алыңыздар. Саламаттыгыңыздар.